Орозо учурундагы организмди талкалоочу эң көп каталар. Бул каталарды билишибиз керек. Эмне себептен билишибиз керек? Себеби дегенде көпчүлүк адамдар ушул каталар себептүү орозосун сапатсыз абалга түшүрүп алат да. Эгер ушул адам баласы ушул каталар жасай турган болсо, сиздердин орозоңуздар орозо болбой эле азап болуп өтүп кетиши мүмкүн, урматтуу ватандаштар. Күндө чарчоо, күндө кыйналуу, күндө баягы маанайдын жоктугу, качан ооз ачар болот экен деп ушундай абалда жүрүп өтүп кетишиңиздер мүмкүн да. А биздин максат андай баягы абалда өтүү эмес, тескерисинче биздин максат максималдуу түрдө дени сак абалда күчтүү деңгээлде орозону өткөрүү, урматтуу ватандаштар. Анда эмесе биз ушул каталар тууралуу сүйлөшөлү. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков. Кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүм ислам динин карманган, ушул Аллах Тааланын буйруктарын аткарган, ушул адамдарды дарылоодо дагы, ушул дарылоо процесстерин жүргүзгөндө дагы так чынчылдык менен, чын жүрөктөн ар бир пациентке жардам берүүнүн үстүндө аракет кылып иштеп келе жатам. Өзүм тууралуу айта турган болсом, тажрыйбамда, 5 жылдык тажрыйбамда 6300дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, диагностика кылып, ооруларын терең изилдеп, түрдүү дарылоо программаларын түзүп, ушул элибиздин кыргыз журтчулугубуздун ден соолугун жакшыртуу менен алектенип келе жаткан учурум. 2008-жылдан бери медицина жаатындамын. Кичинекей кезибимден ушу аптекада иштеп, ошол жакта дарылар жөнүндө маалымат алып, өзүмдүн ушул медицинага болгон жолумду ошол балалык чагымдан эле баштагам. 2015-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тапшырып, 11 000 саат убактымды сарптап, жалпы дарыгерлик кесибине ээ болуп, жогорку билимге ээ болгом. Андан кийинки 2019-жылдары ушул жөн эле Кыргызстандан алган медицина менен чектелип калбайын деп, дүйнөлүк медициналык изилдөөлөрдү, мета-анализдерди дүйнөлүк деңгээлдеги медицинаны окуп баштадым. Мына ушул дүйнөлүк деңгээлдеги медицинаны окуп баштаганда менин медицинага болгон көз карашым, пациенттерге болгон көз карашым таптакыр өзгөрүп, өзүмө атайын максат койгом. Мен эми мындан кийинки медициналык билимимди жалаң чет өлкөлөрдөн, медицина эң мыкты өнүккөн мусулман өлкөлөрүнөн, күчтүү мамлекеттерден билимимди жакшыртам деп өзүмө максат койгом. Кудайым буйруп, Аллах Таала буйруп, бир нече мамлекеттерге барып, мисалы Турцияга барып, Стамбулдун Медипол мега хастанасы деп аталган университеттеги эң чоң масштабдуу клиникадан өзүмдүн тажрыйбамды жакшыртып, квалификациямды жакшыртып, Катар шаарындагы Зевью клиникасына барып, ал жактан түрдүү чет өлкөлүк врачтар менен, коллегалар менен пикир алмашып, билим алмашып, өзүмдүн квалификациямды жакшырткам. Ошондой эле азырга чейин дагы окууну токтотпой, ар дайым билимимди жакшыртуу менен, ар дайым жаңы мета-анализдерди окуу менен, клиникалык изилдөөлөрдү окуу менен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп жаткан учурум. Бул болсо менин ушул медицина жолунда жетишкен тастык тамаларым, көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Өзүм Кыргыз журтчулугунда мусулман врач катары таанылып, азыркы учурда Instagram баракчамда 370 000 адам, YouTube каналымда бүт ушул соц тармактарда кыргыз эли далилденген медицинанын негизинде түрдүү пайдалуу маалыматтарды алып келе жатышат. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели. Эң биринчи каталардан болуп, урматтуу ватандаштар, көпчүлүгүңүз ооз ачарда муздак суу ичкиңиздер келет. Көпчүлүк адамдар ушул абалда ката кылышат. Муздан салат, же болбосо холодильникке атайын салып коет, ооз ачарда ушул сууну ичем деп. Урматтуу ватандаштар, муздак сууну такыр ичпеңиздер ооз ачарда. Себеби дегенде тем более баягы ашказан бош абалда туруп, ашказан сууга муктаж болуп турган учурда сиздер муздак сууну ичкенде конкреттүү түрдө сиздерде эгерде гастрит бар болгон болсо, аны дагы да күчөөсүнө себепкер болосуздар. Жок болгон болсо тескерисинче пайда кылуусуна себепкер болосуздар. Ошондой эле өт суюктугунун начар бөлүнүп чыгуусуна себепкер болосуздар. Өт суюктугунун начар иштөөсүнө себепкер болосуздар. Ошондой эле муздак суу, организм муздак сууну мындай жактыра бербейт, урматтуу ватандаштар. Организмге муздак суу жагымсыз болот. Организмге именно өзүнүн температурасындагы, айрыкча ошол ашказандын температурасындагыдай суу жагымдуу. 40-50 градустагы суу аябай жагымдуу болот, урматтуу ватандаштар. Демек, ооз ачарда эч качан муздак сууга умтулбайбыз. Мисалы бизде көпчүлүк учурда мечиттерге мисалы муздак сууларды коюп коюшу мүмкүн. Кээ бир учурларда айла жок эле мисалы ичип алып, ошондуктан урматтуу ватандаштар, бул жерде ар кимдин ден соолугу өзүнө аманат. Ар ким өзүнүн ден соолугуна өзгөчө көңүл буруш керек. Ошондуктан колдон келишинче ооз ачарга өзүңүздөр жакшынакай кылып, суу даярдашыңыздар керек. Именно ооз ачаргачы. Анан муздак суу эмес, албетте жылуу организмге жагымдуу сууну даярданга аракет кылуу керек, урматтуу ватандаштар. Андан кийинки экинчи фактор, ооз ачарда тамак ашты тез киргизүү. Албетте, ооз ачар учурунда аябай ач болобуз. Тез курсагыбызды тойгузуп, баягы жыргап калууну каалайбыз баарыбызчы. Бирок, урматтуу ватандаштар, сиз эгерде ооз ачар убагында баягы тез толук чайнабай эле
кээ бирлер бар финикти деле чайнап эле мисалы киргизип салат. Мындай кыла турган болсоңуз, кадимкидей баягы бир күн кечке организм эс алып чыргап калганда бүт ашказан, иче карындар. Эгерде сиз тез сууну баягы тамак ашты киргизип салган болсоңуз, анда сиздин организм кадимкидей шок абалга түшүшү мүмкүн. Чынасыздарбы? Себеби дегенде тез түшкөн баягы тамак ашты ашказан соогу дагы майдалай албай, майдаласа да эптеп-септеп майдалап, иче карынга өткөрсө дагы иче карында жеткиликтүү деңгээлде сиңире албай, мындайча айтканда организмди кадимкидей стресс абалга түшүрүп коюшуңуз мүмкүн да, чудасыздарбы? Ошондуктан мен сиздерге азыр тамактануу нормаларын да айтам, кантип эмне кылып жеш керек экен. Ошол эрежелерди аткарганга аракет кылыңыздар. Экинчи катаны эмне кылбайсыздар деген ишеничтемин. Эч качан тез тамакты эптеп-септеп киргизип салуунун жолун издебеңиздер, урматтуу отолуучулар. Бул да сиздин ден соолугуңузга зыян. Үчүнчү, ооз ачарда түркүн азыктарды аралаштырып жеп салуу. Бизде кыргыздарда көбүнчө ар кимдер ооз ачарга үйүнө чакырып берет. Кел ооз ачып кет дейт. Анан үйгө барганда эмне бүт нерсе турат дасторкондо. Анан ооз ачып аткан адам айрыкча именно жаңы ооз ачып атканда көпчүлүк ошондой жерлерге барып калгандар бир 5, 6, 7, 8 азыкты тең жеп салат да. Мисалы өрүктөн бир жейт, анан нандан бир жейт, печеньядан бир жейт, конфеттен бир жейт, суудан ичет, анан салаттан бир алып коет, башка нерседен бир алып коет. Тамакты сразу берсе, тамактан да жеп салат. Мындай абал, урматтуу отолуучулар, кадимкидей организмге стрессти пайда кылып, тамак аш сиңирүүчү клеткалардын да ишин орлотот. Жыйынтыгында сиздин эмне именно кийинки күnkү орозоңузга ошол нерселердин эмне өзүнүн таасирин тийгизип калышы мүмкүн, урматтуу отолуучулар. Ошондуктан эмне кылыңыздар? Мындай нерселерди кылбаңыздар, урматтуу отолуучулар. Төртүнчү, түнү менен уктабайчыга оозу жапкан соң уктоо. Бизде орозо учурунда айрыкча көпчүлүк жаштарда түнү менен орозого баягы ооз чабам деп, уктап калбайын деп интернетке кирип алып, инстаграмга кирип алып, көрүнгөн нерселерди көрүп, уйкусу келсе да зомбидей болсо дагы эмне уктабай чыгат да түнү мененчи. Мына моундай абалга келип калат. Могу сүрөттө көрүп атасыздарбы? Ушундай абалга келсе да уктабай, себеби дегенде ооз ачып жатышым керек, себеби дегенде мен оозуму баягы ооз чабып дегеним, оозуму жаппай калсам оозум ачы бериши мүмкүн деп ушинтип кыйналып уктабай чыгышы мүмкүн. Бул сиздин организмиңизди уже конкреттүү түрдө талкалайт, урматтуу отолуучулар. Сиз ойлошуңуз мүмкүн: "О, мен сонун иш кылдым. Мынакей оозуму жаптым мен" депчи. А самом деле сиздин оозуңузду жапканыңыз ал эч кандай мааниге деле ээ болбой калат. Себеби дегенде сиздин уйкуңуз начар. Уйкуңуз начар болгондон кийин сиздин уже организмиңиз вообще начар болуп иштейт, урматтуу отолуучулар. Анан курсакты томпойду тойгузат дагы. Анан айла жок уктабайын десе дагы эми уйкусу келет да, ошол бойдон уктайт. Ошол бойдон эмне таң атып, ошентип 11-12 турат, эртеси күнү саат 11-12. Себеби албетте эртең менен уктасаң кантип анан 8-9 саат, 10 саат укташ керек. Анан 12 обедтерде туруп, обед болуп калган турбайбы деп, анан дагы кичине укташы мүмкүн. Ошентип анан кайра баягы уйку менен эле мындайча айтканда күнүн өткөрөт да. Орозо учуру андай эмес да, эптеп тамак жеп эле уктап эле антип өтө бербешибиз керек да. Биз орозо учурунда максималдуу түрдө эмне сапаттуу өткөрүшүбүз керек. Бул орозо айы, дагы бир жолу айтып коеюн, сиздерге бүт ошол ислам жаатында билими бар адамдар да эскертип келет. Бул орозону тамак жеп эле, ачка жүрүп эле антип өткөрбөгүлө, уктоо менен өткөрбөгүлө деп баары айтып келет да. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Ооба, эч ким каалабайт, мынтипчи, эч ким каалабайт мындай кылууну. Бирок биз ушул нерселерди билбегендиктин айынан, билимсиздигибиздин айынан ушул нерселерди кылып алабыз дагы, жыйынтыгында эмне каалагандай өтпөй калышы мүмкүн биздин орозобузчу. Ошондуктан түнкү уйку, урматтуу отолуучулар, мен сиздерге уйку нормаларын айтканда кантип эмне кылуу керек экенин айтып берем. Анан орозо учурунда зыяны көп азыктарды колдонуу. Бизде мисалы кыргыздарда баары бир да, эмне азык колдонобуздун иши кыл, курсак тойсо болду дейт да, мисалычы. Жок дегенде, урматтуу отолуучулар, макул, бул жерде жебейсиздерби, жебейсиздерби, өзүңүздөр билесиздер бул азыктардычы. Мен сиздерге мисалы жебе, андай кылба, мындай. Мен сиздерге антип башкара албайм. Ар кимдин башы өзүндө. Болгону мен сиздерге бул нерселерди эмне зыяны көп азыктарды жөн эле айтып койгум келди да, урматтуу отолуучулар. Анан тандоо албетте сиздерде. Мисалы бизде эмне кылат? Газдалган суусундуктарды иче берет, мисалы кока-кола менен, пицца менен мисалы отуруп алып, кафелерде ооз ачкандар бар, урматтуу отолуучулар. Аларга баары бир, мисалы ал ойлошу мүмкүн: менин организмим аттыкындай, мен газдалган суу ичемби, мен доширак жеймби, алкоголь жеймби, мен любой эмне аш кылып коем дейт. Ошентип ойлошу мүмкүн. А самом деле организм эмне ичинен талкалана бериши мүмкүн. Сахар аябай көп колдонот. Кээ биркилер бар, именно ооз ачарда коюу чайга сахардан чылап туруп эмне ичиши мүмкүн, урматтуу отолуучулар. Колбаса мисалы
колбасада да урматтуу батталыштар нитрит натрия деген зат бар. Уже колбасаны жада калса көпчүлүк клиникалык изилдөөлөрдөн өткөрүлгөн, колбаса рак оорусунун пайда болуусун шарттайт урматтуу батталыштар. Муну ВОЗ айтып кетет, ВОЗ. Жумасына даже 50 граммдан колбасаны көп колдонууну сунуштабайт урматтуу батталыштар. ВОЗчу. Чудат, а бизде эмне? Бизде кээ бир адамдарда күндө колбаса жеши мүмкүн. Себеби бул колбаса да кадимки адамды зависимый кылып коет да. Бир жегенден кийин кадимки экинчи жолу жегиң келет. Көрдүңбү? Жегиң келет да. Жытыда укмуш бир урматтуу батталыштар. Кандай халал болобу, сапаттуу болобу, эмне супер-пупер болбосун, баардык колбасаларга нитрит натрия кошулат урматтуу батталыштар. Анан момпосуйлар, бизде көпчүлүк кыргыздарда дасторкондун көркү момпосуй менен чыгат деп туруп ар бир ооз ачарда момпосуйларды коюп салышы мүмкүн урматтуу батталыштар. Мындай кылуу туура эмес. Анын да курамында көп сахар бар, көп химиялык заттар бар. Мен бул жерде сиздерге таптакыр жебеңиздер, андай кылбаңыздар деп просто жок дегенде орозо учурунда ушул нерселерди лучше колдонбой эле туруңуздар. Колдонсоңуздар дагы өтө аз абалда колдонууга аракет жасаңыздар урматтуу батталыштар. Печеньелер мисалы, өзүңүздөр билесиздер, печеньеларда кандай жасалат. Аппапакай ундан диоксидана кошулган ундар кошулат аяка, түрдүү ал кандай майлар кошулат, пальмовый масло кошулат мисалы. Анан ошондой нерселерди жеп жүрсөңүздөр, сапатсыз нерселерди, зыяны көп азыктарды жесеңиздер, албетте бул азыктарды жесеңиздер өлүп каласыздар же башка болуп каласыздар дебейм, эчтеке деле болбошуңуздар мүмкүн. Бирок бул дагы сиздин эмне организмиңиздин канчалык бир деңгээлде алсыроосуна себепкер болуп калышы мүмкүн. Биздин тамак жештеги максатыбыз эмне урматтуу батталыштар? Максималдуу түрдө ошол тамактан биздин организмибизге пайдалуу азык заттарды алып калуу, туурабы? Хоть кандай тамак болсо дагы ошол азык биз үчүн эмне пайдалуу болуш керек. Биз үчүн зыяны көп эмес, тескенче пайдасы көп азык болуш керек. Урматтуу батталыштар, ошондуктан ушул анан макаронсуларды мисалы азыр көп аялдар үйдө отуруп алып, макаронсулардан заказ кылып алып жешет мисалы, сүйүп жешет. Макаронсу дагы кадимкидей өзүнө зависимый болуп коет урматтуу батталыштар. Албетте таттуу, даамдуу, соонун сага бир жакшы мындай эмоцияларды калтырат бул нерсе, бирок убактылуу. Орозо учурунда мындай нерселерди колдонбой эле туруңуздар. Анан мына кыргыздардын эң сүйкүмдүү болгон лепешка урматтуу батталыштар. Ар бир дасторкондо жаңы ысык дандырдан чыккан лепешкаларды колдонууну жакшы көрөбүз да. Эми лепешкаларды эмне бул жерде урматтуу батталыштар, эмне себептен? Себеби дегенде көмүргө жасалат көпчүлүк лепешкалар. Ошондой эле аппапакай ундан жасалат. Мен сиздерге айтып коеюн, аппак ундан жасалган нандар анчалык деңгээлде биздин организмге баягы азыктык баалуулугу жоголуп кетет урматтуу батталыштар. Жатасыздарбы? Биздин организмге нандын албетте өтө көп пайдасы бар нандын, бирок жанагынтип экинчи сорт тегирменден чыккан буудай, таза буудайдан алынган нандын пайдасы көп да. Бирок монтип аппапакай, баягы чоюлчак, соонун болгон лепешкалардын анчалык биздин деңгээлге пайдасы жок. Ошондуктан орозо учурунда лепешкаларды урдура бербей, лепешка менен курсактарды тойгуза бербей, колдон келишинче азайтканга аракет жасашыбыз керек. Анан торттор, таттуулар, мына ушул нерселерди азайтканга аракет жасашыбыз керек. Сиздер билбеген менен алардын курамына түрдүү нерселер кошулушу мүмкүн. Жана эле айтып кеткендей, сахар негизи 30 граммдан ашык колдонбош керек биздин күнүмдүк дозировкачы. Биз жөн эле сахар же рафинированный сахар жебегенде дагы биз жөн эле тамак аштар аркылуу мисалы 30 граммды алып коебуз да, чудасыздарбы, күнүмдүк дозадагы. Ошого кошумча биз еще сахарды жанагындай рафинированный деп коет, баягы бизде кумшекер барбы, аппапакай. Ошолорду колдоно турган болсок, нават жана башка нерселерди колдоно турган болсок, бизде сахардын күнүмдүк дозировкасы көбөйүп кетет дагы, стресс болуп, иммунитетибиз алсырап, жыйынтыгында орозодогу күндөрүбүз сапатсыз өтүп калышы мүмкүн урматтуу батталыштар. Пончиктер, куурулган тамактар, ушул куурулган тамактарды дагы минималдуу түрдө колдонууга аракет жасаңыздар урматтуу батталыштар. Себеби дегенде куурулган тамактардын уже баягы дымга бышырылган, бууга бышырылган, демделген тамактарга караганда составы, курамы таптакыр башкача урматтуу батталыштар. Ошондуктан эмне куурулган тамактарды колдонбоого аракет жасаңыздар. Анан жанагы баарыңыздарга белгилүү болгондой тез даярдалуучу тамактар жана башка ошондой нерселерди колдонуудан сак болуңуздар. Тез даярдалуучу тамактарга эмнелер кирет? Албетте жанагындай баягы алькони, фастфуд, бургерлер жана башка нерселер эмне кирет урматтуу батталыштар. Андай нерселерди кылбай, жок дегенде ушул бир айда кичине тамак ашыңызга көңүл буруп, кичине мээни иштетип, кичине жок дегенде ушундай кылыңыздар. Албетте мен бул нерселерди азыр мен мисалы сиздерге ушинтип айтып койсом, азыр ооба жебеш керек экен дешиңиздер мүмкүн, бирок эртең магазинге барып эле кайра бул сөздөр унутта калат сиздерден. Унутта калып кайра колдонушуңуздар мүмкүн. Эсли колдоно турган болсоңуздар да жок дегенде минимум колдонууга аракет жасаңыздар. Таптакыр эле мисалы кээ бирлердин үйлөрүндө бар да, мисалы кээ бир адамдар, Турабековуң айта берет, алып келчи мияка колбасаны деши мүмкүн да, мисалычы. Мен жегим келип атабы, жешим керек деп. Себеби ал нерсени жебесе стресс, депрессия болушу мүмкүн. Андай учурларда кездешет. Андай учурда эмне
жок дегенде көп эмес, аз колдонго эмне аракет жасаш керек, урматтуу батталуучулар. Албетте бул нерселерге жетпей жүргөн адамдар да бар. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн: доктор, сен бул нерселерди жебеш керек, андай мындай, тамакты жамандай бербе, тамактын баары сонун, тамак тамакка жетпей жүргөндөр канча, биз эле эмне кыйын болуп ушинтип калыппызбы деген адамдар да болушу мүмкүн араңыздарданчы. Мен сиздерге айтып коеюн, урматтуу батталуучулар, албетте булардагы тамак, булардын дагы канчалык бир деңгээлде организмге бир чуть-чуть болсо да пайдасы болушу мүмкүн. Сахардын дагы канчалык бир деңгээлде пайдасы бар. Бирок булардын зыяны көбүрөөк, урматтуу батталуучулар. Биздин максат жок дегенде ушул ороз айында пайдасы көбүрөөк азыктарды колдонгонго аракет жасайлы, урматтуу батталуучулар. Сиздер мени туура түшүндүңүздөр деген ишеничтемин. Анан алтынчы катачылык орозо учурунда да жаны тынбай оор жумуштадакы. Кээ бир адамдар бар, орозо болуп атабы, орозо болбой атабы, аларга баары бир акча табыш керек дейт да, урматтуу батталуучулар. 12-11 ай тынбай иштейсиздер, 11 ай акча эле акча деп жүргүрөсүздөр акчанын артынан. Анан хотя бы ушул орозо ай келгенде кичине мындай орозого арнап, кой, болду эми дүйнөнү кичине азайтайын, оор иштерди жасабай турайын, акча деп жүрүп ушул бойдон өлүп кетейин деп жүрө бербей, жок дегенде могу оор иштерди аткарбай эле коюшуңуздар керек. Кээ биркилер бар, орозо оозу менен мисалы баягы цемент көтөрүп аткан болот, жүктөрдү түшүрүп аткан болот, башка кылып аткан болот. Бул организмге зулум, урматтуу батталуучулар. Ушул нерселерди чыдашыңыз мүмкүн. Макул, мен чыдайм. Бул орозо баягы иштеп өткөрүүчү учур эмес да. Орозо деген ибадат кылып, жакшы сапаттуу абалда, сонун абалда мындай организмди, жан дүйнөнү толтуруп өткөрө турган абал болуп эсептелет. Албетте ар кимдин жашоосу ар кандай. Мен бул жерде жөн гана сиздерге эскертүү иретинде айтып жатам. Так. Жетинчи, ооз ачкан соң дароо тоюп алуу. Кээ бир адамдар бар, ооз ачкан соң дароо эле тоюп алышат. Бул да организмдеги витаминдердин, пайдалуу азык заттардын сиңүү процессин начарлатат кадимкидей. Ошондуктан дароо тоюп албаганга аракет жасаңыздар. 8-чи, ооз жапканда курсак тойгузуп туруп дароо уктап калуу. Бул да өтө маанилүү, урматтуу батталуучулар. Көп адамдар ушул нерсени катаны кылабыз. Оозду баягы жабып туруп баарыбыз дароо эле уйкуга кетебиз, урматтуу батталуучулар. Эмне себептен бул абал биздин баягы орозобуздун сапатына таасирин тийгизиши мүмкүн? Себеби дегенде уктоо процесси өзүнчө энергияны алат и тамак аш сиңирүү процесси өзүнчө энергияны алат, урматтуу батталуучулар. Ошондуктан бул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Колдон келишинче ооз жапкандан кийин уктабаганга аракет кылыш керек. 9-нчу, ооз ачарда өтө ысык тамак, ысык чай ичүү. Кээ биркилер бар, үйдө мисалы ооз ачып калганда дароо эле ысык тамакты жеп салышы мүмкүн. Бул рак пищевод да кылышы мүмкүн. Ысык чай иче берүү, ысык тамак жей берүү. Ошондуктан ооз ачарда колдон келишинче мындай жылымык тамак жегенге аракет жасаңыздар, урматтуу батталуучулар. Анан 10-нчу, ооз ачууга жана жабууга конкреттүү түрдө даярдыктын жоктугу. Көпчүлүк адамдарга баары бир, мисалы эртеден кечке чейин иштеп жүрүп, ооз ачар болоюн деп калдыбы деп калышы мүмкүн да. Жок, биз ооз ачарга 1 саат калганда, ооз жабууга 1 саат калганда конкреттүү түрдө даярдык көрүшүбүз керек. Жакшылап даярданып, албетте ар бирибиздин кемчилигибиз болот. Кээ бир учурларда даярданбай калабыз, кээ бир учурларда ар кандай обстоятельстволор болот. Бирок колдон келишинче даярдык көргөнгө аракет жасай беришибиз керек, урматтуу батталуучулар.